Бишкек шаарында муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда накталай төлөөгө болбойт. Шаарда 2 жылдан бери Тулпар электрондук билет долбоору ишке ашырылып, азыр толук кандуу иштей баштады. Шаардыктардын жана борбордун конокторунун ыңгайлуулугу үчүн коомдук муниципалдык транспортта төмөнкү төлөм ыкмалары жеткиликтүү. 3 категориядагы Тулпар карталары: стандарттык, мектептик, жеңилдетилген. Кыргызстандын бардык банктарынын Visa жана Элкарт байланышсыз карталары, NFC виртуалдык картасы, Тулпар тиркемесинде жана мобилдик капчыктарда Тулпар QR кодун сканерлөө, Тулпар тиркемесинде транспорт кодун киргизүү менен жол кирени төлөө оңой. Атайын көрсөтүлгөн жердеги валидаторго транспорттук, банктык, виртуалдык картаны же смартфонду такап, экрандан төлөм ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сигналды күтүңүз. Тулпар стандарттык көк карталарын Кыргыз почтасынын кеңселеринен, Тулпар тейлөө борборлорунан, Мегаком, Билайн мобилдик операторлорунун кеңселеринен жана автобустардын, троллейбустардын айдоочуларынан сатып алууга болот. Картанын баасы 50 сом. Бул наркка бир сапар кирет. Жеңилдетилген карталар райондук акимчиликтерде, ал эми мектеп карталарын онлайн түрдө 3W чекит Tulpar-Kart чекит KG сайты аркылуу берилет. Коомдук транспортта накталай акчасыз төлөмдөр акылдуу шаар долбоорунун маанилүү элементи болуп эсептелет. Бул ыңгайлуу, тез, коопсуз. Эми кезекте туруп, майда тыйын издеп же кайтарылчу акчаны күтүүнүн кереги жок.